Саламатсыздарбы? Кезектеги маанилүү маек берүүбүз 24 март элдик ынкылап күнү Жалал Абад областында болуп өткөн элдик курултай жөнүндө болмокчу. Биз менен болуңуздар. 2005 жылдын 24 мартында Акаевдин үй-бүлөлүк башкаруусуна каршы чыккан эл элдик ынкылаптын күчү менен бийлик башындагыларды кулатып, Курманбек Бакиев башында турган элдик бийликти орнотушкан. Убагында 24 март элдик ынкылап деп таанылып, өтө шан шөкөт менен болбосо да майрам катары белгиленип келген. 2010 жылкы убактылуу бийликтин келүүсү менен 2005 жылдын 24 мартындагы ынкылапты жокко чыгарып, Бакиевдин бийлигин жек көрсөтүү максатында аны менен кошо ынкылапка катышкан элдин да жасаган чечкиндүү кадамдары унутулуп бара жаткансыган. Мынтип бүгүнкү оппозициянын күчтөрү менен 24 март элдик курултайды Жалал Абад жергесинде өткөрүп, бул күн тарыхта калчу майрамдын бири экени айтылбаганда мүмкүн дагы эзи сууп кетер беле, ким билет. Областтын ат майданында 15 миңдей чогулган элдин жана Жогорку Кеңештин депутаттары, коомдук ишмерлер катышкан курултайдын өтүшү жыл башындагы олуттуу окуялардын бири болду. Бийлик башындагы бир топ төбөлдөрдү атайын чакыргандыгына карабай, саналуу гана депутаттар жана коомдук ишмерлер келип катышышты. Урматтуу курултайдын катышуучулары, урматтуу аталарыбыз, апаларыбыз, карындаштар, эжекелер. Мен колумдан келишинче кыска сүйлөгөнгө аракет кылам. Бир менин көз карашымча маанилүү деген 2-3 маселеге токтолгум келип атат. Ал маселелер биздин өткөн 2 жолку революциябыз жөнүндө. Азыркы мамлекетибиздин абалы. Үчүнчүсү, биз кантип ушул кыйын абалдан чыгабыз. Төртүнчүсү, мамлекетибиздеги жоопкерчилик. Бешинчиси, биздин улутубуздун, мамлекетибиздин биримдиги. Чыгып сүйлөгөндөрдүн саны көптүгүнөн курултайга катышкандар эл өкүлдөрүнө өздөрүнүн суроо талаптарын кат аркылуу жөнөтүп жатышты. Эл өкүлдөрүнөн Жогорку Кеңештин Ата журт партиясынын депутаты Акматбек Элдибеков, Ата Мекен партиясынын депутаты Равшан Жембеков, экс-спикер Адахам Адымаров жана башка коомдук ишмерлер катышышты. Саламатсыздарбы, касиеттүү кыргыз элим. Мына ушул жерге Кыргызстандын бардык аймактарынан Жалал Абадка 24 мартта 2005 жылы революция болду эле деп, Ош областынан, Баккенден, Чүйдөн, Бишкектен, Ысык көлдөн, Нарындан, Таластан бардыгы элдин өкүлү келип отурат. Эл чындыкты угайын деп отурат. Мен ушул жерде сүйлөгөндөрдү угуп көрүп, июнь окуясына кайрылгым келет. Июнь окуясы болгондо кыргыз жеринде жашап аткан кыргыз мамлекетинин жарандарын бири-бири менен согуштурганда Таластан, Ысык көлдөн, Нарындан, Чүйдөн эч кимден уруксат сурабай кыргыздын жарандары кыргыз мамлекетинин биримдиги үчүн келип, ушул жерден Жалал Абадтан, Оштон 6 адам каза болуп кеткен. Алар эч кимден сураган эмес. Мен барсам болобу, болбойбу деп. Бийлик ошондо кире турган жерди таппай калган. Аны эл өзү токтотуп, эл өзү кыргыз мамлекетинин биримдигин сактап калган. А бүгүн элди экөө бөлөбүз деп, ал кыргыз элинин тарыхын билбеген адамдар. Түндүк, түштүк, областтын ичинде район. Бул адамдар саясий түрдө колдонуш үчүн гана мынакей Жалал Абадтан чыгып атат. Революцтер дейт. Революцтер деген ким? Азимбек Анаркулович айтып кетти. Мен 2 сөз менен айткым келет. Революцист бул Атамбаев. Себеп дегенде 24 мартта биринчи Жалал Абад элди чыгып, революция болуп, бийликке барган. Кийин бир нерсеге тардымыш болуп, революция жасап бийликти кайра алды. Шайлоодо, депутаттык шайлоодо ата журттан утулган. Канча бут тосса дагы. А бүгүн революция кылып, 5 депутатыбызды колтуктап, 4 аны камап отурат. Бул революция дейт. Анда булар дактайт.
Курултайдын аягында бийликке койгон суроо талаптар менен резолюция кабыл алынды. 2023-жылдын 24-мартында Жалал Абад шаарында өткөрүлгөн элдик курултайдын чечими. Элдик курултайга Кыргызстандын бардык аймактарынан келишкен 15 миңден ашуун жаран катышты деп берип атабыз. Урматтуу агайын туугандар, өзүңүздөр билесиздер, КТР башкалар эртең 150 киши катышты деп көрсөтөт. Ошонун алдын алып 15 миң адамдын катышуусунда курултай өттү деген адамдарды кол көтөрүп койгонго чакырам. Макулсуздарбы? Курултайда жарыш сөзгө чыгып сүйлөгөн делегаттардын сөздөрүн, пикирлерин жана сунуштарын эске алып, курултай чечим кылат. Биринчи, эки элдик ыңкылап өз максаттарына толук жетпегени, азыркы мамлекеттик бийлик башындагылар эки ыңкылаптан сабак албаганы белгиленсин. Макулсуздарбы? Кол көтөрүп коюңуздар. 2010 жылдын апрель революциясынан кийин үй бүлөлүк башкаруу системасы сындырылып, башкаруунун парламенттик системасына өткөндүгү, бирок парламенттеги айрым партиялык фракция жетекчилеринин жеке партиялык кызыкчылыктарынын айынан азыркы жогорку кеңеш өлкөдө башкаруунун парламенттик бийлигин орното алган жок. Жыйынтыгында өлкө кайрадан жеке президенттин авторитардык бийлигине өтүп бара жаткандыгы белгиленсин. Макулсуздарбы? Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлиги Кыргыз өкмөтү Конституцияга жана мыйзамдарга ылайык түзүлүп, эгемендиктин доорунда өлкөдө үй бүлөлүк башкаруунун орношуна, коррупциялык схемалар менен элдин байлыгынын тонолушуна, кыргыз жеринин бүтүндүгүнүн бузулушуна, саясий куугунтуктардын жүргүзүлүшүнө, шайлоолордун бурмаланышына жана башка кыргыз бийлигиндеги жат көрүнүштөрдүн өсүп өнүгүшүнө түздөн түз же кыйыр салым кошушкан мурдагы эки бийликтин шыпырындыларынан тазалансын. Эл ишениминдеги элдик өкмөт түзүлсүн. Макулсуздарбы? Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 79-беренесинин 1-пунктуна ылайык 10 миң шайлоочу тарабынан даярдалган кумтөр кен байлыгына байланыштуу мыйзам долбооруна тиешелүү чечимди Борбордук шайлоо комиссиясы 2013 жылдын 7 апрелине чейин берсин. Ал эми Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши апрель айы ичинде бул мыйзамды Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн карасын. Кумтөр маселеси Кыргызстандын пайдасына чечилгенге чейин башка кен байлыктарды чет элдик инвесторлорго берүүгө мораторий жарыялансын. Макулсуздарбы? Кумтөр маселесин көтөргөндүгү боюнча бийлик тарабынан саясий куугунтукка кагылышкан жогорку кеңештин депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Мамытов, коомдук ишмер Кубатбек Кожоналиев, ошондой эле атуулдар Бекзат Исаев, Кадырбек Камчыбеков, Закир Кадырбаев сот тарабынан боштондукка чыгарылсын. Макулсуздарбы? Кадырбаевдер сот тарабынан толук акталып, боштондукка чыгарылсын. Макулсуздарбы? Ушул элдик курултайдын чечиминин аткарылышын көзөмөлдөө, эл үнү саясий коомдук кыймылынын штабына жүктөлүп, ар бир пункт боюнча аткарылышы массалык маалымат каражаттары аркылуу жалпы элге жарыяланып турсун. Макулсуздарбы? Эгерде элдик курултайдын чечимдери бийлик тарабынан ушул айтылган мөөнөттөрдө аткарылбаса, жерлерде элдик бийлик орнотулсун. Макулсуздарбы? Жогоруда аталган чечимдерди ишке ашырууда провокацияларды уюштуруучуларга, чагымчылдарга жана маражорлорго жол берилбейт. Алар эл душманы катары бааланып, эл алдында жазаланат. Макулсуздарбы?
Мына ушул 2013 жылдын 24 мартында Жалал Абад шаарында өткөрүлгөн элдик курултайдын мына азыр окулган чечимине макулбуз деген жарандар кол көтөрүп коюңуздар. Калыс, каршы жок. Демек чечим бир добуштан кабыл алынды. Рахмат сиздерге. Курултай көңүлдөгүдөй өтүп, ор жашоодон булуккан эл бир топ чери жазылгандай болгону менен бийликке коюлган эл талаптарынын аткарылар же аткарылбасына иштери чыкпагандай маанай калтырышты. Азырынча болгону курултай максатына жеттиби деген суроолорго жооп издөө менен алекпиз. Саламатсызбы, Адахан Кимсанбаевич. Бүгүнкү биздин маанилүү маек берүүбүзгө куш келиптирсиз. Бүгүн биздин негизги темабыз 24 март элдик инкылап күнү Жалал Абад областында өткөн курултай өз максатына жеттиби деген теманын айланасында болмокчу. Ошол суроого сиздин жообуңуз кандай? Биринчиден, бул суроого жооп бериш үчүн эмне деген максатты койгон курултай? Ошого жооп бериш керек. Курултайдын уюштуруучулары менимче ошол элдин үнүн расмий бийликке жеткирип койсок деген ой болсо керек, маселе болсо керек. Бул жагынан алганда жетти деп айтсак болот, толук кандуу. Себеп элдин ушунчалык көп келип катышышы. Жалал Абад жергесинде болгону менен Кыргызстандын ошол жети дубанын элдеринин өкүлдөрү келип катышкандыгы. Айрыкча Нарын Талас областынан келген өкүлдөрдүн сүйлөгөн сөздөрүн өзүңүз уктуңуз, күбө болдуңуз. Абдан каттуу. Абдан каттуу. Бул жагынан алганда менимче ушул түзмө-түз олтуруп элдин ой пикирин билүү биринчиден, экинчиден ушул 2005 жылда дагы 2010 жылда дагы революция деп айтып аткан же болсо төңкөрүш деп айтып аткан нерсеби эл кандай мүдөө койгон болсо, кандай үмүт арткан болсо, алардын акталбай калгандыгы боюнча ачыктан ачык сөз болду. Үчүнчүдөн, бүгүн Кыргыз мамлекетине ушундай башкаруу системасы керекпи? Ушул конституциянын чийки жактарынын ачыктан ачыгынын себептери эмнеде? Адилеттик үчүн айтышыбыз керек, эл көп деле айырма бере бербейт ал конституциянын ичиндеги мындай карама каршылыктарды. Менимче ушул тез аранын ичинде жанакы коюлган талаптарга бийлик тарабынан бир чарак көрүлсүн деп коюп аткандыгынын өзү биздин элибиздин саясий маданиятынын бир топ жогору көтөрүлгөндүгүнөн белги берет. Кечинде айтышып атпайбы, жанакы күч структуралары, тартип сакчылары ушундай тартиптүү, тартип бузуулар болгон жок деп. Ал жердеки милициянын кандай бир деңгээлдеги ишинин натыйжасы эмес бул. Бул Кыргызстандын, элибиздин өзүнүн андай башаламандыкка барбагандыгы. Өтө тартиптүү, өтө маданияттуу жыйын болуп өттү, курултай. Менимче өзүнүн максатына жетти. Мындай талаптар мурунку жыйындарда жана курултайларда да коюлуп, бирок бийлик тараптан эч кандай жооп болбогондугун байкадык эле. Ал эми бул жолку талапка жооп берилөрүнө ишенесизби? Туура, мындан бир жыл башта 1 мартта дагы ошол Ошто да, Жалал Абадта да, Баткенде да, башка областтарда да ушундай жыйын болгон. Анда дагы 6 пункттан турган талаптар коюлган. Бир жылдын жүзү болду, кээ бир маселелер боюнча жанакы көзүбүз сокур, кулагыбыз дүлөй, анан башыбыз ошону кабыл албайт, акылыбыз жетпейт дегенде мамиле жасап келди. Элден калбасын. Элден калбасын, себеп өз учурунда айтып турган, деп турган бул жакшы нерсе. Ага канчалык деңгээлде маани берет, канчалык деңгээлде көңүл бурат, же бурбайт тескерисинче, ал ошол бийликтин деңгээли. Бул жагынан алып караганда, эл айтарын айтты, коюучу талаптарын койду. Кооптондурган маселе бул ошол апрель ичи коюлган талаптар аткарылбаса, анда жерлерде элдик бийлик орносун деген бул кооптуу маселе. Кооптуу маселе ошого жеткирбестен кармап калуу. Кандайдыр бир деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү. Элдин айтып аткан үнүнө кулак салуу, ал бийликтин маселеси. Бул жагынан алганда жалгыз эле эл, же болбосо саясий партиялар, саясий күчтөр жоопкерчиликти моюнга албаш керек. Расмий бийлик дагы жоопкерчиликти моюнуна алыш керек. Саясий кырдаал күчөп кеткен болсо, анда түздөн-түз ошол бийликтин текебердигинен деп билишибиз керек.
Алмаз Аттанбаев, Роза Отунбаева сыяктуу бийлик башындагылар өздөрү оппозициянын курамында кезинде ушундай жыйындарды, курултайларды өткөрүп, бийликтин келбей коюшуна абдан наразы болушчу эле. Бүгүнкү курултайга өздөрүнүн келбей койгондугуна кандай баа бересиз? Эми муну айрыкча КТР телекомпаниясынан көрөсүз го. Эрди-эрдине тийбей мактайт эле да ошол ала тоонун алып баруучулары. Эрди-эрдине тийбейт эле. Ошол Максим Бакиев кандай эр азамат экендигин, Курманбек Бакиев кандай керемет киши экендигин, эми дал ошондой эле эрди-эрдине тийбестен азыркыларды жакшылап мактап отургандыгы, мындай бир адамда бир авир болуш керек. Бир позиция болуш керек. Жок дегенде уялып кечеле мен момундай сүйлөп аттым эле кеттим деш керек. Дал ошол мисалга ошол эле Отунбаеваны, ошол эле Атамбаевди, ошол эле Текебаевди айтып келсек болот. Ошол убактылуулардын болуп мүчөсү болуп келгендердин 14-н тең айтсак болот. Биз тынчтык жолу менен бийликти алууга мүмкүн эмес экен. Биз элди көтөрүп, жол тосуп, талаптарды коюп, элдин күчү менен барып алышыбыз керек деп ураан чакырып жүргөн азаматтар ушулар. Анан бүгүн келип, реваншисттер деп айтып отурганы бул абдан мындай көңүлүңдү кейтет. Реваншист деп кимди айтса болот? Бийликте турганда аябай бийликти мактап, бийликтен кеткенден кийин аябай бийликти жамандап, кайра ошолордон өч алуу саясатын жүргүзгөндү бул реваншист деп коет. Мына ошол эле Атамбаев өкмөт башчысы болуп туруп, көпүрө болуп, өзү айтканда көпүрөмүн деп, бийлик менен элдин ортосунда көпүрө болуп, андан бийликтен кеткенден кийин кайра бир аянтка элди жыйнап, боз үйлөрдү тигип алып баргандыгы бул реваншисттик деп коет. Отунбаева шайлоо күнү эртең менен 10-дон баштап кыйкырып баштады, реваншисттер келет деп. Реваншисттердин башында өздөрү турат. Мында мойнубузга алып коюшубуз керек. Бул кайсы бир деңгээлде сын эмес. Бул реалдуу, ачуу тарыхый факт. Муну да мойнубузга алышыбыз керек. Эми бийликке жеткенден кийин элди талаа жумуштарына чакырды. Чакырбаса деле эл иштей берет. Ан үчүн чакырыштын эч кандай кажети жок. Өкмөт башчысы болобу, президентмин деп отурган киши болобу, баргыла талаа жумуш, жазгы талаа жумуштарына чыккыла деп айтпаса дагы эл өзү чыга берет, бара берет. Ушуну чоң жетишкендик катарында теледен уялбай жазгы талаа жумуштарына чакырды. Чакырса алдына өзлөрү барсын, бир кетменди көтөрүп алып, бир орок көтөрүп алып барсын. Биздей жасагыла деп. Үлгү болсун. Аскар Акаевич өзү баш болуп чөп чабат эле го. Ошондой болуп үлгү көрсөтсө анда туура экен дейт. Былтыр парламенттик жыйында 24 март элдик инкылап эмес деп жокко чыгарылган. Улам жаңы келген бийлик мурунку тарыхты жокко чыгара берүүсүн кандайча түшүнсө болот? Ар бир сөздү сүйлөгөндө абайлашыбыз керек да. Түштүк эли, анан Талас эли, анан Нарын эли, анан Баткен эли. Биз бир элбиз. Ушул сөздөрдү сүйлөө лексиконубуздан чыгарып салышыбыз керек. Уялбастан туруп, ала тоодон кыйкырышат. Түштүктүн эли деп. Уят маселе бул. Абдан чоң уят маселе. Бир азаматтар болбоду беле ошол биз бир тууган элбиз деп. Андай деңгээлге түшпөшүбүз керек. Биз бир элбиз. Аймагыбыздан атын атап алып туруп эле ушул жердин эли деп айткандын өзү өтө чоң сабатсыздык, маданиятсыздык болуп эсептелет. Оштун эли жок. Таластын эли жок, Көлдүн эли жок. Биз улуу кыргыз элибиз. Ушуну баса белгилеп айткым келет. Экинчиден 24 мартты биз жасаганбыз деп ушуга автор болгон азаматтар ошол Отунбаева, Бакиев менен бирге кызыл гүл көтөрүшүп келишип майрамдашкан. Анын жанында Мадумаров болгон эмес. Малевана, дагы бир топ азаматтар бар, азыркы учурда саясатта жүргөн. Ошолор инкылапты биз жасадык деп жар салышкан. Ошолор мыйзамдаштырган. Анан бүгүн келип, аны жокко чыгарып салып, жок 7 апрель элдик экен деп отургандыгы бул маңкурттук. Кечээки күнүн унутуп калган маңкурт. Чыңгыз Айтматов жазып кеткен, ошол эс үчүн жей албай калгандык деп айтышыбыз керек. Макул 24 март жакпай калсын. Анда 7 апрель экөөнү бириктирип койсун. Унут биримдиги деп атап койсун. Мына 8 майда жамааттык коопсуздук кеңешине кирген мамлекеттер быйыл Кыргызстан төрагалык кылат.
Жамааттык коопсуздук шериктештигине кирген мамлекеттер Кыргызстанда конституцияга каршы мамлекеттик төңкөрүш болду деп жар салганды. Ал жарыяны эч ким ала элек. Ага 6 мамлекеттин президенти кол койгон. Анан ошол конституцияга каршы төңкөрүш болду деп отурган күндү майрам катарында белгилеп отуруш, андан арсадагы жанакы 90га жакын биздин жаш жигит эр азаматтарыбыз кайтыш болгон күнү майрам катарында белгилеп отурушу бул туура эмес. Ошол 90га жакын жаш жигит эр азаматтардын дагы үмүттөрү акталбай калгандыгы. Алардын да артында калган ата-энелери, артында калган сүйгөн жарлары, бала чакалары, ошолордун көз жашын жалдыратып туруп, кантип муну майрам деп майрамдашат? Бул дагы туура эмес. Биз кыргыз эли бир эсибизге келели деген бир күн болуш керек. Улуттук биримдик күнү деген. Биримдик. Телебиз менен канчалык айтпайлы, бирок жерлердеги расмий өкүлдөр ушунчалык бөлүнүү жарылуучулукка, партияларга, кээ бир айылдарга барсаңыз, жакшылык жамандыктарда бир партиянын өкүлү менен экинчи партиянын өкүлү бир дасторкондо отурбай калды. Айланайын, аман болгур, келечегиң өскүрлөр. Партияңды унутуп коюп, сен улут экениңди унутпашың керек. Бирок тилекке каршы ушундай бөлүп жарууларды расмий мамлекеттик саясатка жеткирип коюшту. Кайрадан негизги темабызга өтсөк, 24 мартта Жалал Абад жергесинде болуп өткөн курултай кандайча өзгөчөлүгү менен өз максатына жетти деп ойлойсуз? Эми курултай деген сөздү мен көп жактыра бербейм. Мына ошол ушундай жыйын өтөт дегенге бир күн калганда мен чакырып алдым. Чакыруулардан башта кандай талап коюп атасыздар деп долбоорун карап көрдүм. Себеп жеке кайсы бир партиянын кызыкчылыгы, жеке инсандын, жеке топтордун кызыкчылыгы үчүн курултай өткөрүп атабыз деп жүрүп, элди деле тажатып бүттү. Чарчады эл. Оозунан чыкса эле курултай. Ушундай бир ата бабабыздан калган жакшы салтты ушундай төмөн деңгээлге түшүрүп алган эр азаматтарга дагы тырмакчанын ичинде рахмат айткым келет. Жыйын дегенде дүркүрөп туруш керек. Эмне чечим болот экен? Ошол чечимдин аркасынан кандай бир өзгөрүүлөр болот экен деген бир күтүү болуш керек да. Курултай десе колун шилтеп коет. Жанакы жетим чогулуш да. Жалал Абадтагы өткөн жыйын бул андай жетим чогулуш эмес. Улуттук маселелерин көтөргөн жыйын болду деп айтышыбыз керек. Туура, канча эл болсо ошончо сунуш пикирлер болот. Кээ бир сунуштарды киргизип отурушту. Тигини кошуп койгула, бул талапты кошуп койгула деген сыяктуу. Ошонусу менен курултай. Айырмасы ушунда турат. Анан экинчиси аягында кабыл алынган чечим. Дагы бир жолу ушуга баса бир көңүл буруп кетким келет. Биз эми курултайга чакырылган киши катарында же добуш бере албайбыз, же сунуш киргизе албайбыз. Баягы апрель айы ичинде ушул маселелер чечилбесе дегенден кийинки маани бир аз кооптонууларды жаратат, бийлик үчүн жаратат. Ошондуктан ошого жеткирбестен тез аран ичинде сүйлөшүүлөр башталышы керек. Мен айтып атпаймынбы? Оппозиция деп оппозициясына да кошулбайм мен, позициясы деп позициясына да кошулбайм. Бирок биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын өзүнүн туруктуу позициясы бар, ошол жол менен барабыз. Бир аз нааразычылыктар болуп атпайбы? Жанакы ошо курултайда келип, шайлоодо кеткен кемчиликтерге көбүнчө эл күнөөлүү дегендей кылды деп. Жок. Ушул сөздү айтуу менен дагы бир жолу саясий маданиятты көтөрүү. Элден айлансаң аздык кылат. Эл канчалык жогору жактан басым болгонуна карабастан өзүнүн эр азаматтарын көтөрүп келген. Ушуга дагы бир жолу күбө болуп отурабыз. Бирок ушуга жеттик деп курсак сылап отуруп алганыңыз эрте. Дагы да болсо саясий маданиятыбызды көтөрүшүбүз керек, кемчиликтерибизди жоюшубуз керек. Эки тараптын. Курултайдын кабыл алган суроо талаптарына бийлик жооп береби жана бийлик тарабынан кандайча кадамдар болушу мүмкүн деп ойлойсуз? Бул суроону ошол өкмөткө, ошол мамлекет башчысымын деп отурган азаматтарга берсеңиздер жарашат да. Себеп эл өзүнүн сөзүн айтты. Кезек расмий бийлик тарабында. Менимче ал жерде эч кандай радикалдуу сунуш жок. Кээ бир учурда ушундай дүлөйлүккө салып койгондон кесепетинен ушул эки жолу төңкөрүш болуп отурат. Аскар Акаевдин алдында деле 3 эле маселе коюлганда. Ошого кулак салып койсо 24 март болмок эмес.
Курманбек Салиевичке дагы 3 маселе коюлган. Макул деп ошондо реакция жасап койсо 7 апрелде болмок эмес. Азыр эми жанакы талаптар күчөп баратат. Эгер ушуга кулак салбай койсо, Кудай сактасын, мен эч мындай көз ачыктык кылгым келбейт. Ушундан Кудай сактасын, бизди доско күлкү душманга таба кылбасын. Биздин Кыргызстанда ушундай эч кандай бир ызычуунун кереги жок. Биз ушунчалык чарчап бүткөнбүз ызычуудан. Кулагыбыз да тунуп бүткөн. Ызычуунун арты эмне менен бүтөрүн да көрүп атабыз. Бирок ошого барганга мажбур кылып отурган болсо, анда өсүп алып өзүндө эмне дейбиз? Мага доомат коюшпады. Эмне үчүн Адахан Кимсанбаевич сиз ушундай бир тынчтыкка эле чакыра бересиз, мыйзамдуулукка эле чакыра бересиз. Эми жетишет го дегендей дооматты мен укпадымбы? Өзүңүз да күбө болуп отурасыз ошого. Качанга чейин сиз маданияттуу боло беребиз? Качанга чейин сиз баса бересиз дегендей кылып. Ошон үчүн мен сүйлөгөн сөзүмдү айттым. Ушул талаптарга эгер кулак салбай койсо, анда эл өзүңүздөр чечиңиздер деп. Өзүңүздөр чечиңиздер. 3-4 жигиттин аркасынан барабыз дебей, эл өзүңүздөр да аракет кылсаңыздар дегендей сунуш айтылбадыбы? Курултайда кабыл алынган резолюциянын негизги темаларынын бири бүгүнкү күндө Ата журт партиясынын 3 депутатынын камакта жатышы жана эртең аларга чыга турган чечим жөнүндө болду. Ал боюнча сиздин оюңуз кандай? Мен бул сөзсүз түрдө элдин эмес, мен бир канча жолу өзүмдүн пикиримди билдирип келгенмин. Ал 3 депутат жөнүндө эле болуп аткан жок, ал жерде резолюцияда. Ошол эле генерал Кожоналиев жөнүндө болуп атат. Ошол эле дагы бир 3-4 жөнөкөй эле карапайым жигиттер жөнүндө болуп атат. Силер да ошол жерге катыштыңар деген себеп менен алар да ушундай бүгүн мындай кысымдын астында туруп атышат. Кеп мыйзамдын алдында баары бирдей болуу принциби. Эгер алар ошол ак үйдө аттап өттүң, же болбосо ак үйдү басып алууга аракет жасалдың деген статья менен күнөөлөнүп аткан болсо, эмне үчүн 7 апрелде аттап эмес талкалап кирип барган 14 отурумдук өкмөттүн мүчөлөрү жоопкерчиликке тартылбасын? Мен өткөндө Текебаев мырза менен болгондо дагы түз эфирде айтпадымбы ыңгайсыз суроолорду? Келиңиздер ошол 195 статья менен каралап аткан болсоңор, анда 14-үңөр отургула, Отунбаева баш болуп, баарыңыздар 14 убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү. 15-чи кылып Ташиевди, 16-чы Садыр Жапаровду, 17-чи Талант Мамытовду жаныңарга отургузбалгыла. Баарыңар бирдей жоопкерчилик тартыла. Ошондо акыйкат болот, эл баракелде деп кол чабат да, адилеттик бар экен деп. Эми алар жар айтып кирген жок да, ак үйгө, туурабы? Же бийлеп, тойлоп кирип барышкан жок да, чачыла чачып кирип барган жок да. Күйбөгөн кабаттар калган жок, талкаланбаган кабинеттер калган жок. Мына ошондой болуп кирип алгандан кийин алар үчүн бул статья иштебейт дагы. Анан калган ошол улуттун маселесин көтөрөлү деп, кумтөр маселесин көтөрөбүз деп, дагы бир топ маселелерди көтөрөбүз деген азаматтар ошол статьяга туура келип калабы? Бул кандай болот? Мыйзамдын алдында баары бирдей деген принцип кайда кетти? Ошол жактарын эске алыш керек. Андан абдан абайлаш керек. Азыркы заманда болбосо, келечекте бир заман бар. Мына ушундай эле статьяларды коюп алып, күнөөсүз жерден деп Куловду күнөөлөшкөн. Күнөөсүз жерден деп Исмаил Исаковичти күнөөлөшкөн. Күнөөсүз жерден деп бир топ азаматтар болду. Заман өзгөрдү, алар акталып чыкты. Эми ушинтип эле бирибиздин артыбыздан бирибиз кууп жүрүшө беребизби, же болбосо бир өткөндөн тарых алып, сабак алып тарыхтан? Ошондо катачылыктарды кетирбегенге аракет жасайбызбы? Кеп маселе ушунда туруп атат. Бүгүн азыркы расмий бийлик өтө катуу мындай бир курчоодо калды. Кандай? Эгер аларды коюп жиберген болсо, ушул мезгилге чейин күнөө артып отурган азаматтар жоопкерчиликке тартылышы керек. Эгер аларды коюп жибербеген болсо, мыйзамдын алдында баары бирдей деген принцип бузулду деп билишибиз керек. Мына ошондой болуп, кирип отуруп алган азаматтар анда дал ушул биздин 3 депутаттай болуп жоопкерчиликти толук мойнуна алып тартышы керек. Көрүнүктүү ишмерлерибиздин баары эле ошол элдин чыгып айткан талабынан, ошо элдер жасаган революциянын арты менен келишти эле. Эмне үчүн алар бүгүн ошол Жалал абадта өткөн сыяктуу курултайларга барып, элдин алдында өздөрүнүн жүзү жарыктыгын жана жасап аткан иштери жөнүндө алардын суроо талаптарын угуп келишпейт? Айтып атпайбы, тарыхтан сабак албайт да.
Тилекке каршы бийлик көздү сокур кылып, кулакты дүлөй кылып баштайт. Эгер алсыз, эрксиз азаматтар болгон болсо, күчтүү азаматтар болгон болсо, тескерисинче ошол күчтүү, эркти элдин ичинен алып туруш керек. Бүгүн андай жерлерден мүмкүн болушунча качышат. Өткөн жылы ноябрда болгон жыйында дагы Жалал Абадта эл чакырды, бардык. Анда да бир тобун тизмелеп чакырган. Кечээки курултайга дагы Атамбаевди баш кылып чакырышыптыр. Расмий түрдө. Мен айтып атпайм, ошо бир 10 сааттын ичинде чечим кабыл алдым баруу жөнүндө. Себеп ошол чакыруу болгон болсо, чакырган жерден калбаш керек. Жана чакырганга келбеген ымдаганга зар болот деген бар да. Сөзүңүзгө аралжы ошол сиздин ошол курултайга катышпасыңыз жөнүндө массалык маалыматта барбайм деген жоопту берди деп, ошол курултайдын ичинде да ошондой сөздөрдү таратышты эле. Кайра сиздин барып калышыңыз эл үчүн бир өзүнчө күтүүсүз болгонсуду. Ошо эмнеге сиздин артыңыздан, эгер сиз ал сөздү айткан эмес болсоңуз, ушундай бир сөздөр таратылды, сизди барбайт? Мадумаровдун аркасынан эмне деген гана сөздөр жүрбөйт. Ошонун аркасынан оокат кылышат, ошонун аркасынан ушак ташыйт, ошонун аркасынан бир топ бир саясат жасашат. Аман эле болушсун. Аларга кечээ айтып атпайбы, ошол Текебаев жөнүндө китеп чыгып атыптыр, ошону сиз чыгарып атыптырсыз деп. Кудайды карап айтса болот да, Кудайды карап айтса болот. Менин Кыргызстанда бир жаран менен дагы жарандын аркасынан менин жумушум жок. Ар бири кылса өзү үчүн кылат. Сооп иш кылса да өзү үчүн кылат, күнөө иш кылса да өзү үчүн кылат. Ошондуктан тийиштүү жерге дагы, тиешеси бар жерге дагы Мадумаровдун фамилиясын аралаштыра бериш азыр өнөкөткө айланып калган. Аман болсун, бар болушсун. Айтышып атпайбы, жана Отунбаева келип айтты эле да, ушундай кыйын болуп атканда Курманбек Салиевичтин көңүлүн көтөрүп сиз жардам беришиңиз керек, сиз кайра көңүлүн түшүрүп коюп атасыз. Жардам бериңиз деп, эне катары суранам деп Отунбаева келчү. Мен ушунчалык айкөл адамды ушул жашка чыгып көрбөптүрмүн, билбептирмин деп ыраазы болгон Атамбаев ыраазы болчу эле. Эми алар Бакиевке каршы күрөшүп аткан киши болуп, мен ошол кезде кызматта туруп, каталыгын, актыгын, ак карасын кара деп көзгө чукуп айтып жүргөн Мадумаров бүгүн Бакиевчи. Ай, аман болгурлар. Заман өзгөрөт, тарых баарын ордуна алып келет. Бүгүнкү маанилүү маегибиздин коногу Адахан Мадумаров 24 март элдик ынкылап күнү Жалал Абад жергесинде болуп өткөн курултай өз максатына жеттиби деген теманын айланасында маек куруп берди. Максатсыз жашаган адамдан уя салып, балапан чыгарсам деген коштон ою бийиктемекчи. Баарыңыздарды максат менен жашаганга чакырмакпыз. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.